достор барыңыздарга. Сиздер менен мен Замир. Бүгүн биз сиздер менен биринчи акчаларды кантип табабыз ошол боюнча сүйлөшөбүз. Бул сабак бирок баардыгыңыздарга керек болот. Эгер сиз даже жаңы баштап жаткан болсоңуз деле, продвинутый эксперт болсоңуз деле, уже опытный эксперт болсоңуз деле, баарыңыздарга керектүү сабак болот. Эмнеге дегенде биринчи акча биринчи жолу дегенди түшүндүрбөйт. Эгер сиз нолдон баштап жаткан болсоңуз, ооба туура сиз биринчи жолу табасыз. Эгер сиз уже продвинутый же болбосо опытный эксперт болсоңуз, ушул эле варианттарды колдонуп кымбат продукт алып чыксаңыз болот. Жана ошондой эле аудиторияңызга эмне керектигин оңой билип алсаңыз болот. Чоң чектерге сатуу боюнча дагы фишкалар, секреттер дал ушул сабакта болот. Анда биз кеттик достор. Инстаграмда отуруп прям акча таппаган, мне кажется, даже азыр прям күнөө дегендей да. Тамаша, конечно, бирок чындыгында Инстаграм аябай чоң торговая площадка. Бул нерсени максималда колдонгонго аракет кылыңыздар. Себеби биз баардыгыбыз жакшы жашоону каалайбыз. Жакшы жашоо үчүн бизге, конечно, потенциалдарыбызды ачкан мүмкүнчүлүктөр керек. Биз өзүбүздөгү бар потенциалды колдонуп, любой учурда, любой жерде жакшы жашаганга укугубуз бар, жана мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Качан биздин соодабыз жакшы болот, качан биз аудитория үчүн керектүү продукту тапканда гана биз соодабызды мыкты кылып жасай алабыз. Кээ бир учурларда болот, биздин продуктубуз аябай качественный, мощный, крутой результатка жеткирет, бирок ал продукт, именно ошол продукт аудиторияга керек эмес болушу мүмкүн. Ушул ситуацияларда өзүбүздү жоготпоо үчүн, адашып, эмнени жасашты билбей, жолубузду татаалдаштырбаш үчүн аудиторияны дайыма укканды үйрөнүшүбүз керек. Аудиториянын дайыма сураганын өзүбүздөн издешибиз керек. Менде ушул нерсе точно барбы деп. Мисалы үчүн сиз SMM адисимин деп өзүңүздү көрсөтүп атасыз, сиз баракча алып барып атасыз, мен SMM боюнча курсум бар, SMM боюнча курсум бар деп дайыма чыгып атасыз, айтып атасыз, сатып атасыз. А сизге адамдар мага үйрөтчү, мага көрсөтчү, менин курсумга жардамдашып койчу, мага консультацияңды сатчы, мага айтып берчи, кантип сатамын деп сурашып атат. То есть сиз SMM экендигиңизди адамдарга айтып атасыз, бирок адамдар сизден продюсированияны сурап атат жана продажа боюнча сурап атат. Дал ошол нерселерди туура табуу үчүн аудиторияга керектүү биздеги продукт эмне экенин билүү үчүн биз дайыма аудиторияны укканды билишибиз керек. Аудиторияны угуп керектүү продукту табууга туура анализди жүргүзүү үчүн оңой, жеңил жолу именно ушул сабакта түшүндүрүп беремин. Диагностика жана интервью деген темаларын козгойбуз. Кээде түшүнүп аласыздар, аябай сонун фишкаларды берем сиздерге. Эгерде сиздин подписчиктериңиз көп болсо, анда понятно, биз чоң курстарды алып чыга алабыз, бирок ошол чоң курсту сатканга чейин сөзсүз өзүбүз бир гипотезаны тест кылып көрүшүбүз керек. Андан кийин гана биз чоң аудиторияга өзүбүздүн курсубузду сатсак, жеңиш биздики болот. Бекер убакыт кетирбейбиз. Ал эми подписчиги аздар кантип акча таап баштайбыз? Давайте биринчи ошол боюнча сүйлөшөйлү. Эгерде сиздин подписчигиңиз аз болсо, сизге эң ыңгайлуу жол бул лично иштешүү. Жеке иштешүүдө сиз өзүңүзгө алган кардарларды результатка жеткиресиз. Биринчиден акчасы жакшы болот, экинчиден убактыңыз үнөмдөлөт. Үчүнчүдөн сиз көп аудиторияга эмес, аз адамдарга гипотезаңызды тест кылып көрүп, өзүңүз каалаган жыйынтыкка кыйналбай жетүү жолдорун таап алууга мүмкүнчүлүк берет бул нерсе. Эмнеден баштайбыз? Ушул күнгө чейинки сабактарды бардык тапшырмаларды аткарып келсеңиздер, сиз уже өзүңүз үчүн бир нишаны тандадыңыз. Мен ушул нишада эксперт болом деп өзүңүз үчүн азырынча бир чечим кабыл алдыңыз. Бирок сиздин аудиторияңыз аз, подписчиктериңиз аз болот. Ал учурда эмне кылабыз? Любой эксперттигиңизди, кайсыл тармакта эксперт болсоңуз, даже камыр жайган боюнча болсо деле, даже үй жыйнаган боюнча эксперт болсоңуз деле, биз сатсак болот ал эксперттигибизди. Эч кандай кыйынчылыксыз эле. Ал эми подписчигиңиз аз болуп, азырынча кимге сатышты билбейм деп ойлосоңуз, анда подписчигиңиз хотя бы 50дөн ашык болсо деле, сиз уже ушул кызматтарды сата аласыз. Алар кайсылар? Биринчи, консультация. Кантип консультация сатабыз? Ал боюнча полностью айтып беремин. 10 адамдан жок дегенде 5 адамга сөзсүз биз консультация сата алабыз. Өзүбүз кандайдыр бир тармакта экспертпиз. 1 же 2 сааттын ичинде ошол опытыбызды, эксперттигибизди акчага алмаштырабыз. Консультацияны биз максимум 2 саат өтөбүз, андан ашык эмес. Консультация кантип өтөбүз жана аны кантип сатабыз, ал боюнча деле сабак бар, прям атайын отдельный сабак бар. Себеби консультациядан деле чоң акчаларга чыксак болот. Кийинки сабактарда сөзсүз табасыздар аны. Экинчиси пакет консультаций, же болбосо менторство деп айтып атам. Аны 1 айга же 2 айга сатсак болот. Пакет консультация болгондо кандай болот? Бир, сиз кардарды алдыңыз. Ал кардарга сиз өзүңүздүн эксперттигиңиздин алкагында консультация бердиңиз, каалаган суроолоруна жооп бердиңиз. Плюс сиз, конечно, адамга тапшырмаларды бересиз. Просто консультацияга келген адамдар өздөрүнүн результатына өздөрү жооп берип, өздөрү анализ кылып, өздөрү контролдошот. Ал эми сиз пакет консультация сатканыңызда, мисалы үчүн жөнөкөй консультацияңыздын 2 сааты 5000 турса, пакет консультация болгондо сиз 1 айда 4 жолу консультация өтүшүңүз мүмкүн. Пакет консультацияды 18 миңге сатасыз. Конечно, төлөм 1 же 2ге бөлүп төлөнсө болот, бирок андан ашыкка ашырбайсыз. Пакет консультациядан эмне алат?
Биринчи келгенде сиз ал менен сүйлөшүп, аны распаковка кылып, алга заданиелерди берип жөнөтөсүз, суроолоруна так жооп берип, и плюс еще сиз тапшырма бересиз. Кийинки консультацияга келгенде, уже ал пакет алганда, экинчи созвонго келгенде, биринчи тапшырманын жыйынтыгын аласыз. Сразу карап чыгасыз, положительный болсо круто, если результат болгон болсо, дальше действияңызды бересиз. Эгер результат болбой калган болсо, демек кайра ошол жерди карап чыгасыздар дагы, башкачараак кылып иштеп чыгып, дальше тапшырма бересиздер. Үчүнчүсүндө деле ушул эле процессти кайталайсыздар, төртүнчүсүндө деле ушул эле процессти кайталайсыздар. Болгону сөзсүз ар этапта результат болуш керек. Себеби сиз консультация бергенде адамдарга кандайдыр бир результатка жеткирүү үчүн акча аласыз. Бирок результатка 100% сиз гарантия бербейсиз. Эки жактан тең аракет бирдей болуш керек. Кардар деле сизге өзүнүн көйгөйүн ачык, так, даана айта алыш керек, ал эми сиз туура инструменттерди бере алышыңыз керек. Кардардын сизге өзүнүн көйгөйүн ачык, так, даана айтуусу абдан зарыл. Бул нерсени сиз тактап алууңуз деле өтө зарыл. Себеби кардар келип туруп сизге башым ооруп атат десе, өз негизи тиши ооруп аткан болсо, сиз, конечно, баш ооруга дарый бересиз. Ушундай адашуулар болбош үчүн кардар деле өзүнүн оюн так айтыш керек. Сиз деле кардарды так, туура, даана түшүнүшүңүз керек. Эгер түшүнбөй жатсаңыз, лучше, конечно, 2-3 жолдон сурап тактап алыш керек. Новичоктор деле консультация, пакет консультация сатса болот. Чоң курсту баштаганга чейин эле любой адам консультация, пакет консультации, менторство, наставничество, групповое наставничество, марафон, интенсив, вебинар форматтагы маалыматтарды сата алат. Ал эми курс уже чоң аудиторияга өзүңүздө опыт болуп калгандан кийин, аудиторияңызды жакшы түшүнүп калгандан кийин чыгарсаңыз, анда точно сизде жакшы результат берет. Андан кийинки формат наставничество. Эгер даже сиздин 50 подписчигиңиз болсо деле, сиз 1 же 2 адамга наставничество смело сата аласыз. Даже ар бири менен бирден сүйлөшүп чыксаңыз деле сатып аласыз наставничествону. Себеби наставничествода сиз ал жеке иштешүү болгондуктан акчасы биринчиден 5000 болбойт, 10.000 болбойт. То есть андан кымбатыраак болот. Жок дегенде 15.000ден баштайсыз. Наставничестволор 70.000, 80.000, 100.000, 150.000, 300.000, 500.000 наставничестволор бар. Сиз даже бир эле кардар алсаңыз деле оңой эле 15.000 иштеп баштайсыз. Наставничествода сиз кардар менен постоянно связьда болбойсуз, курстагыдай болбойт. Наставничествода сиз бир жумада бир жолу созвон кыласыз, тапшырма бересиз, жообун аласыз. Экинчи жумада анализ кыласыздар, тапшырма бересиз, жооп аласыз. Анализ кыласыздар, тапшырма бересиз, жооп аласыз. Ушинтип эле сиз ал кардарды точка Асынан өзүнүн каалаган точка Бсына жеткиресиз. Бул оңой, жеңил, тез жана өзүңүзгө мыкты кейстерди даярдап алуу үчүн аябай сонун мүмкүнчүлүк. Групповое наставничество деген бар. Групповое наставничествода сиз эгер бир кардарды, бир экспертти наставник болуп точка Бга оңой эле жеткире алган болсоңуз, демек сиз уже 2, 3, 4 адамды алсаңыз болот. Бул уже групповое наставничество деп айтылат. Маалыматтардын бардыгын, инсайттарды, фишкаларды, колдонулуучу инструменттердин бардыгын общий созвондо групповой бересиз. Кайтарым байланышты кааласаңыз мастер-майнд сыяктуу кылып туруп тоже групповой өтөсүз. Уже бул жерде личный созвон болбойт, только группанын ичинде гана иштешесиз. Бул деле кыйла жеңилирээк болот, чем курска караганда. Андан кийин марафон, же интенсив, же вебинар сатсаңыз болот. Бирок бул нерселерди сатуу үчүн сизде аудитория жок дегенде сторисиңизди бир 200-300дөн ашык адам көрүш керек. Себеби марафондордун, интенсивдердин, вебинарлардын акчасы арзан болот, мөөнөтү дагы кыска болот. Аз акчага кыска мөөнөткө иштөө үчүн, особенно биринчи баштаганда, даже 10 адамга сатсаңыз деле, бул уже результат болот. 10 адамга сатып, аларды результатка жеткирип, алардан кейс упаковка кылып, дальше 20, 30, 100 кылып улансаңыз болот. Марафондун, наставничествонун, вебинарлардын акчасы аз болгонго, бул жерде көбүрөөк аудиторияга өзүңүздү көрсөтүшүңүз керек болот. Сиздин рекламаңызды мисалы үчүн 100 адам көрсө, андан бир 50сү баракчаңызга өткөн болсо, ошол 50дөн 10% сиздин марафонуңузду, вебинарыңызды, интенсивиңизди сатып алса, ол уже 5 адам болот. Интенсивдин баасы 1000 сом болсо, демек сиз 5000 иштейсиз. Эгерде сиз 10 000 иштегиңиз келсе, демек сиздин интенсивди 10 адам сатып алыш керек. 10 адам сатып алуу үчүн сиздин баракчаңызга 100 адам өтүш керек. 100 адам өтүш үчүн сиздин баракчаңыздын рекламасын 200 адам көрүш керек. Дайыма конверсияны эсептегенде ылдыйдан жогору карай эсептейт. Воронканын эң башында рекламаны көргөндөр турат, кийин аккаунтка өткөндөр турат, андан кийинки сызыкта сиздин продуктуңузду сурагандар турат, анан эң акырында могу жерде ичке жеринде
продуктубузду сатып алгандар турат. Дайыма бир жолу конверсия түшкөндөн кийин, эсептеп билип алганыбыздан кийин только ушул жактан баштап эсептейбиз. Менин рекламамды 500 адам көрдү, воронкалардан өтүп келип атып, мен акырында 50 адам сатып алды. Демек, мен өзүмдүн продуктумду 100 адамга сатыш үчүн мени 1000 адам көрүш керек деп эсептейбиз. И ошол 1000 адамга көрүнүүнүн жолдорун табабыз. Андан кийин чек-листтерди сатсаңыздар болот. Чек-листтерди сатуу үчүн бирок чек-лист ушунчалык кызыктуу болуш керек, адам просто эле кагаздагы маалыматты сатып алып окуш үчүн. Себеби маалыматтары так көп. Бүт жакта жайнайт акысыз эле. Эми сиз ошол акысыз эле турган маалыматты кагазга жазып туруп сатасыз. Бирок ошол нерсени сатып алуу үчүн адамдарда ушунчалык муктаждык болуш керек, ошол нерсеге, что сиздин продуктуңузду адамдар сатып алыш керек. Бул нерсени деле жасаса болот. Чек-лист сатып иштегендер бар. Бирок сиз именно сиздин аудиторияңызга керектүүнү, же болбосо именно сиздин эксперттигиңиздеги өтө баалуу маалыматты гана чек-лист кылып кагазга жазып сатсаңыз болот. Андан кийин эксперттен результативдүү видео сабак сатсаңыз болот. Сиз кандайдыр бир тармакта экспертсиз. Мисалы үчүн мен акча табуу боюнча экспертмин. Бир видео сабак жаздырамын, ошол видео сабакта 0дон 5000ге чейин акча тапса болот экенин билемин. Конкретно шагтары менен жазып, результатка жеткире турган видео кылып туруп упаковка кыламын. Анан мен аны уже адамдарга сатып баштаймын. Эгер сен 0дон 5000ге чейин акча табууну кааласаң, пошагово бардыгы ушул видеодо жазылган. Видео мисалы үчүн там 300 сом же 500 сом турат деп туруп реклама чыгарып мен сатып баштаймын. Бул деле кирешеге чыгуунун жолу. Реклама аркылуу акча табуу. Реклама аркылуу акча табуу деле жакшы. Бирок, эгер сиз конкретно бир нишанын эксперти болсоңуз, ар кимдерди реклама кылсаңыз, аудиториянын ишеничинен чыгып калуу ыктымалы бар. Себеби реклама жасаганда биз бирөөнүн продуктусун 100% ишенич жок, биз аны билбейбиз 100%, бирок сатабыз. Сатыш керек болот, себеби биз ошентип акча табабыз. Ошон үчүн мен именно өзүм реклама албайм. Только если мен бирөөнүн продуктусун алсам деле, мага чындап жакса, мен аны отметка кылышым мүмкүн, от души эле. А так мен реклама албаймын. Себеби рекламанын аккаунттары уже башынан баштап башкача упаковка болгон. Эгер сиз аккаунтуңузда реклама кылып акча табам десеңиз, анда сиз как положено ошол аккаунтты раскрутка кылып алыш үчүн вложение кыласыз, акча кетиресиз ошол аккаунтка. Анан только подписчиктерди көбөйтүп, атайын бир максаттуу аудиторияны чогултуп алгандан кийин, анан уже өзүңүздүн рекламаңызды оңой эле сатсаңыз болот. Ой, прям ушул этаптардын бардыгын өтүп бүткөндөн кийин биз аудиториябызга консультация, наставничество, менторство, групповое наставничество, вебинар, марафон, интенсив, чек-лист, эксперттен результативдүү видео, ушул сыяктуу биз форматтарды сатып көргөндөн кийин гана биз уже курс сатууга аракет кылсак болот. Эмнеге курсту кийин жасаш керек? Себеби биз курсту чоң аудиторияга алып чыгабыз. Бизди биле элек аудитория, биздин экспертибизге ишене элек, бизди жакшы тааный элек чоң аудиторияга өзүбүздүн курсубузду сатыш кыйын болот. Биринчиден, курс кадимкидей энергияны алат, мээнетти алат, убакытты алат. Биринчи курсту сатабыз, анан кийин курсту даярдап баштайбыз. Бирок ага чейин сөзсүз биздин курсубуздун планы, баасы, датасы коюлуш керек. Чоң курстарды алып чыгуу боюнча сразу айтамын, продукту биз только саткандан кийин гана даярдайбыз. Гипотеза тестти обязательно жасайбыз. Гипотеза деген божомол менен жасалган, тастыкталбаган, далилденбеген, точно али результатка чыкпаган продукт. Гипотезадан эгер өткөрбөсөк, сиздин продуктуңуз мыкты болсо деле аудиторияга керек эмес болушу мүмкүн. А эгер биз аны гипотезаны тесттен өткөрсөк, аудиторияга керек эмес болсо биздин продуктубуз, биз аны жасабайбыз, биз уже аудиториядан сурап, аудиторияга керек продукт чыгаранга аракет кылабыз. Гипотезаны тест кылганда сиз 2 күндө эле прогресс кылып туруп, аудитория менен прям сүйлөшөсүз, кадимкидей ал нерсеге убакытты бөлөсүз, суроо жооп окошкасын коюп аудитория менен сүйлөшөсүз, аудиториянын суроолоруна жооп бересиз, аудиторияга керектүү өзүңүздүн нишаңыздагы тест кылып жаткан гипотезаңыздын алкагында суроолорду бересиз. Аудитория ал суроого жооп берет, сиз алар менен сүйлөшөсүз. Эгерде аудиторияңыз эч кандай реакция бербесе, анда биз диагностика жана интервью жолдорун колдонобуз. Кыска аудиториябызды так таап бере турган инструменттер. Биз түшүндүк, что гипотезаны тесттен өткөрмөй сайын продукту упаковка кылбайбыз. Продукту биринчи сатыш керек, анан кийин только жасаш керек. Сатыш керек дегенде, бирок аудиторияңыздан сиз сурашыңыз мүмкүн да, мен ушундай продукт алып чыгамын, сиздер аласыздарбы деп. Аудитория ооба деп жаза берет, бирок албашы мүмкүн. Аудитория просто эле ошол учурда алат болчумун деп ойлоп коюшу мүмкүн. Акчасын төлөгөнгө келгенде көпчүлүк албай коюшу мүмкүн. Ошон үчүн эгер сиздин аудиторияңыз продукт ала турган болсо, демек сиз кааласаңыз анкета предзаписи кылып туруп, анкета толтургандардын санына карап,
иш кылсаңыз болот. Эгер анкета толтургандардын саны аябай көп болсо, анда хорошо, там по-любому сатасыз определенный бир количествого. А если анкета толтургандардын саны аз болсо, демек личкада ар бири менен сүйлөшүп, өзүңүздүн продуктуңузду прям акчасын айтып сунуштап чыгасыз. Качан акчасын төлөшсө гана андан сиз продукту даярдап баштайсыз. Ага чейин жок. Себеби сиз айтканыңызда менин колуман келет, мен силерди үйрөтө аламын, кантип акча табышты мен билем, курс упаковка кылып чыксам аласыңарбы деп айтсаңыз, бардыгы эле ооба алат болчум, точно алат элем, келет элем деп жазыша берет. А уже акчасын төлөгөнгө келгенде көпчүлүк ал жерден чыгып кетет. Гипотезаны тест кылууда кандай варианттар бар? 2 күндүк прогрев жасайсыз аудиторияңызга, ошонун результатынан продуктуңуз керек же керек эмес экенин билесиз. Диагностика жасайсыз, жок дегенде 10 адамга. Интервью жасайсыз, как минимум 5 адамга. Ал жерден реально аудиторияңызга керектүү продукту табып чыгасыз. 2 күндүк прогревди кантип кылабыз? Аудиторияңызга биринчиден суроо жооп боюнча окошканы койгонду унутпайсыз, алар менен сүйлөшөсүз, алардын өздөрүнүн каалоосун сурайсыз, кандай каалоолору бар. Алар айткан каалоолоруна жараша сиз аудиторияга кошкончо прогрев жасап кете бересиз. Ооба, ушул продукту мен берем, ооба, ушул көйгөйдүн чечими менде бар деген сыяктуу кылып аудитория менен сүйлөшөбүз. Бирок ага чейин биз эмнелерди беребиз аудиторияга? Стористен 2 күн прогрев жасаганда кандай суроолорду колдоносуздар? Биринчиден, сиз кимсиз, өзүңүздү сөзсүз тааныштырасыз, эмнеге сизге ишениш керек? Ушул суроого жооп бересиз. Аудитория сизден сурабайт, өзүңүз жөнүңүздө маалымат бересиз стористен. Андан кийинки, сиз кимдердин көйгөйүн чечесиз? Сиздин продуктуңуз кимдер үчүн? Сториске маалымат бересиз. Сиздин продуктуңуз аудиториянын кандай көйгөйлөрүн чечет? Гипотезага кандай продукт коюп жатасыз жана анын форматы, мөөнөтү кандай болот? Сиздин продуктуңузду алган кардарлар кандай результат алат? Мамиле, акча, стабилдүүлүк, коопсуздук, ден соолук. Дал ушул 5 нерсе аудиториянын триггери. Андан кийинкиси канча сом, качан башталат жана канча адам аласыз? Именно ушул суроолорду колдонуп, ушул суроолордун жоопторун берип, бере турган суроолорду аудиторияга берип, окошко коюп, суроо жооп менен аудитория менен сүйлөшүп, 2 күндүн ичинде сиз түшүнөсүз, сиздин продуктуңуз аудиторияңызга керекпи же керек эмеспи. Эгерде аудиторияңыз жок болсо, вообще бир 100 эле адамыңыз болсо, анда курс ачып кереги жок. Лучше сиз консультация сатыңыз, наставничество сатыңыз, менторство сатыңыз, курска караганда жеңилирээк нерселер сатыңыз дагы, тапкан акчаңызды кайра продвиженияга киргизиңиз. Гипотезаны тесттен өткөрүүнүн экинчи варианты бул диагностика. Диагностика менен интервью именно чоң чектерге сатканга жардам берет. Диагностикага өзүңүздүн эле баракчаңыздан окошко коюп, адамдарды акысыз консультацияга же болбосо акысыз диагностикага деп чакырасыз. Жок дегенде как минимум 10 адамга диагностика өткөрөсүз. Ал диагностикада боло турган суроолорду мен сизге берем, ошол суроолорду берип, бирок ошол суроолорго такалып албай, кардарыңыз менен сүйлөшүп атканда кардардын көйгөйүнө жараша суроолорду чыгарып, кардар менен сүйлөшөсүз дагы. Сиз даже диагностикада өзүңүздүн кымбат наставничествоңузду сатсаңыз болот. Айырмасы жок, кандай продукт сатасыз, кыскасы диагностикада сиз любой кардарды кымбат продуктка жаап койсоңуз болот, даже курсуңузга жапсаңыз деле болот. Кардар сизге диагностикага жазылгандан кийин сөзсүз кардар менен алдын ала сүйлөшүп аласыз. 40 минут, 50 минут экөөбүз сүйлөшөбүз. Желательно видео созвондо сүйлөшөбүз и саатын алдын ала белгилеп аласыздар. Эң биринчи сиз өзүңүздү тааныштырасыз. Кыскача өзүңүз жөнүндө 2-3 сүйлөм менен айтып бересиз. Сразу кардарыңызга комплимент айтасыз. Жеңил комплимент. Бул өтө маанилүү. Сиз кардарга жеңил комплимент айтканыңызда кардар сизге көңүлүн толугу менен бурат. Экинчиси, сиз уже кардардан сурайсыз. Өзүң жөнүңдү айтып бер. Азыр точка А кандай, точка Б эмнени каалайсың? Кандай экспертсиң? Кимсиң? Өзүң жөнүндө кыскача айтып бер дейсиз, ал өз жөнүндө айтып берет. Үчүнчүсү, кардардын каалоосун сурайсыз. Кардардын каалоосу эмне? Мамиле түзгөндү үйрөнүүбү, өсүүбү, өнүгүүбү, акча табуубу? Эгер мисалы үчүн акча табууну тандаса, акчаны эмне кыласың? Кардардан сурайсыз, кардар айтат, сиз сразу жазып аласыз. 4-чү суроо, кардар өзүнө керектүү акчаны айтты. Акча эмнеге керектигин айтты. Башкача айтканда максаты менен сиз менен бөлүштү. Эми кардарга ошол максатын сиз сөзмө-сөз кайталап айтасыз. Сен азыркы учурда 10 000 акча табасың, курска келип сен 1 айдын ичинде 100 000 тапкың келет. 100 000 тапкандан кийин сен Турцияга барып эс алгың келет. Туурабы деп кардардан кайра тактап сурап, сөзмө-сөз кардарга кайталап айтып, эми сен 100 000 таап, Турцияга барып эс алып, максатыңды ишке ашырууну үйрөнүүгө канча убакыт сарптоого даярсың деп сурайсыз. Кардар өзүнө ыңгайлуу болгон мөөнөттү айтат. Канча тез болсо ошончо жакшы деген жооп жарабайт. Кардар өзү конкретно түшүнүп билиш керек, канча убакытта өзүнүн точка Б'сине жеткиси келет. Кийинки,
Кардардын ошол эле максатын, каалоосун сөзмө сөз кайталап айтып, сен азыркы учурда 10 миң табасың. 2 ай убакыттын ичинде сен ушул максатыңа жетсең болот. Эми сен буга канча акча сарптоого даярсың деп сурайсыз. Кардар өзүнүн сарптоого даяр болгон акчасын айтат. Конечно, Кардар өзү 100 миң тапкысы келип атса, ал өзү билет ошол 100 миң табуу кандай мээнет экендигин, кандай убакыт, кандай энергия алат экендигин. Ал өзүнүн сарпташ керек акчасын деле түшүнөт. Канча акча сарпташ керек экенин да түшүнөт. Ушул нерсени Кардар өзү сизге айткан жакшы. Көпчүлүк учурда кардарлар даже сиздин мээнетиңизден өзүңүз баалагандан да көбүрөөк баалашат. Эгерде ал отуруп алып 2 миң, 3 миң, 1000 сом деп айтса, анын точно өзүнүн 100 миң тапканга максаты жок. Себеби максат канчалык чоң болсо, ошончолук биз чоң нерсе берүүгө даяр экендигибизди дайыма түшүнүшүбүз керек. Биз дайыма беребиз. Либо убакыт менен беребиз бул нерсени, 6 ай, 7 ай менен, либо 1 айдын ичинде бере турган болсок, демек биз бул нерсени акча менен беребиз. Наставник алабыз. Эгерде менин акчам жок, мен акча берүүгө даяр эмесмин десе, 100 миң тапкысы келген адам же 10 миң тапкысы келген адам акча сарптоого даяр эмес болсо, кантип анда ал адам өзүнө башкалар акча сарптоого даяр деп кабыл алышы мүмкүн. Кантип өзү төлөгөндү билбеген адам башкаларды өзүнө төлөйт деп ойлойт. То есть бул жерде эле алуу берүү иштейт, кыздар. Сиздин мээнетиңизди баалаган адам өзүнүн дагы мээнетин баалайт. Сизден акысыз алгысы келген адам өзүнүн продуктун акчага сата албайт. Ошон үчүн бул жер прямо өтө маанилүү. Сиз сразу байкайсыз, Кардар сизде окуйбу, точно сиздин продуктуңузду алабы же Кардар сиздин продуктуңузду алууга даяр эмеспи? Ушул жерде эле уже билип аласыз. Кийинки суроо: ушул максатыңызга өз алдынча жетүүгө сизге эмне тоскоол болуп жатат деп сурайсыз. Кардар полностью өзүнүн тоскоолдуктарын айтып берет. Сиз аларды сөзмө сөз жазып аласыз. Кардарга бирок токтоп тур, мен жазып алайын деп айтпайсыз. Сиз жазып атканыңызды Кардар байкабайт деле. Сиз прямо отуруп алып эле сразу на автомате кыскартып жазып кетишиңиз керек. Эмнеге? Кардар менен биздин диалог болуш үчүн. Кардар өзүнүн тоскоолдуктарын, коркууларын айтып бергенден кийин, сиз аларды кайра Кардардын өзүнө сөзмө сөз кайталап сурайсыз. Эгер сенде ушул тоскоолдуктар, коркуулардын бири дагы жок болсо, 3 айдан кийин сен өзүңдү кайсыл жерде көрөсүң деп сурайсыз. Кардар өзүнүн максатын конкретно по полочкам тизмелеп айтып берет. Өзүңдү кандай элестетесиң, жаныңда кимдер бар, эмнелерди аласың, кантип жашайсың, кандай жерде жашайсың, ремонту кандай, өзүңдү кандай элестетесиң, кандай жетишкендиктерге жетиштиң, эмнелерди алдың, эмнелерди жасадың, кандай жакшылыктарды кылдың, кандай кайрымдуулуктарды кылдың деп сурайсыз. Сиздин берген сурооңузга Кардар өзүнүн элесиндеги картинканы четко сүрөттөп сизге айтып берет. Кардарда прямо эмоция ойгонот, ушул продукт мага керек деген. Кардар өзү ушул нерсени эмоция менен өзү сүрөттөп айтып берет. Айтып бергенден кийин сиздин кийинки шагыңыз: молодец, тура, круто, эми давай. Ушул сенин максатыңа жетүү үчүн азыр кандай 3 шагты жасашың керек деп сурайсыз. Кардар өзү айтат кандай шагтарды жасаш керек экендигин. И ошолордун арасында сөзсүз наставник алыш керек деген болот. Себеби Кардар эмоциялары ойгонгондо, диагностикада сиз менен сүйлөшүп жатып, Кардар түшүнгөндө, сиз Кардарды окуй алат экендигиңизди, Кардарды түшүнүп уга алат экендигиңизди билгенде, Кардарда сизге ишенич пайда болот. Кардар өзүнө наставник керек экендигин айтканда, сиз уже аны колдойсуз. И уже өзүңүздү сатып баштайбыз. Мен сизге поддержка берем. Эгер менин наставничествома келсең, биз сенин ушул коркууларың менен иштейбиз. Сени мен ушундай шагтар менен результатыңа жеткирем. Сенин точка Б'ңа жетебиз. Анан сен ошол 100 миңди иштеп, Турцияга барып эс алып, кыялыңды орундатасың. Мен сага поддержка берем, инструменттерди берем, сен жасайсың, экөөбүз чогуу ушул результатка жетебиз деп айтасыз. Бир дагы чемпион тренери жок, чемпион болмок эмес. Ушул нерсени прямо эстеп алыңыз. Сиз Кардарды уга билсеңиз, сиз Кардардын оюндагы керектүү нерсесин так даан айтып бере аласыз. Бизге адамдарга жасай турган кадамдарыбызга колдоо керек, поддержка керек, подтверждение керек. Ошол нерсени сиз бере аласыз. Конечно, сиз ошол Кардарга поддержка бергениңизде, Кардар ар бир кадамын өзү как будто опорасы бардай, таянган нерсеси бардай басат, ал өзүнүн результатына оңой жетет. Диагностика ушинтип только диалог форматында гана болот. Кардарга кийинки сурооңуз: эгер сен ушул каалаган результаттарыңа жетпей калсаң эмне болот деп сураңыз. Кардар өзү айтып берет эмне болот экенин. Көпчүлүк учурда Кардар өзү суроолорго жооп берип атып түшүнөт, что результатка жетпей калса эч нерсе болбойт, опыт алат. Бирок көпчүлүк учурда Кардар результатка жетет. Кийинкиси: эмне болот эгерде сен ушул результаттарыңа 2 эсе көп жетсең?
Кардар дагы деле өзүнүн эмне болот экендигин шагтарын по полочкам тизмелеп, прям кыялдалып өзүнүн максатын айтып берет. Диагностикада максатыбыз кардарды алдап өзүбүздүн продуктты сатуу эмес, именно кардардын ичиндеги болгон сезимдерин ойготуп, кардардагы каршылыктарды жаап, биздин продукт кардарга керек болсо анда кардарга сатуу. Ушул суроолорго жооп алганыңыздан кийин кардар дагы сизге жагып, сиз кардар менен иштеше алат экендигиңизге ишенгенден кийин кардарга сиз наставник боло алат экендигиңизди айтып, өзүңүздүн кызматыңызды сунуштайсыз. Баасы, форматы, мөөнөтү баарын айтып, кандай результатка жеткирет экендигиңизди айтып, кардардын өзүнүн оюн сурайсыз. Сен кандай карайсың ушундай иштешүүгө? Эгерде кардар мага жакты, круто, мен макулмун десе, анда сразу место брондоо үчүн төлөм жүргүзүүгө реквизиттерди бересиз. Эгер кардар мен ойлонуп көрөйүн десе, ушул жерден кайра кармайсыз дагы. Кандай суроо сени ойлондурду? Эмнени ойлонгуң келет дейсиз. Ушул жерде кардардын каршылыктары чыгат. Конечно, ал каршылыктарды сиз уже өзүңүз жабасыз. Себеби каршылыктарды только сиз жаба аласыз. Вуаля, кыздар, прям диагностикада биз продажага жаптык адамды. Реквизиттерди бергенде кардарга сразу эскертесиз. Сиз сунуштаган баа 24 сааттын ичинде гана сакталат. Андан кийин баа кымбаттайт деп. 24 сааттын ичинде кардар броньго акча салса, круто. Бронь кылбаса, демек продажа болгон жок. Бирок бронь бул толук продажа эмес. Ошон үчүн кийинки дагы расчетторду алабыз. Мисалы, мен 79 000 наставничествомду сатканда 6 адам бронь кылган. Үчөөсү толук төлөгөн, үчөөсү 5 000 бронь салып, ошол боюнча дальше кетпей калган. Мен төлөй албай калдым, мен окубайт экенмин деп келбеген. Бирок бронь кайтарылып бербейт. Ал боюнча сразу башында келишип аласыздар. Броньго деп төлөнгөн акча кайтарылбайт. Себеби сиз ал адам үчүн место броньдодуңуз, ал калган акчасын төлөгөн жок. Демек ал анын көйгөйү, анын проблемасы. Либо ал акчасын таап келтирип до конца окуйт, либо ал 3-4 күн мурда айтып коюш керек болчу, мен ал адамдын ордуна башка адамды алмакмын. Ошон үчүн эгер день в день айтса, бронь кайтарылбайт. Или бир күн калганда айтса, бронь кайтарылбайт. Бирок булар боюнча алдын ала сүйлөшүп аласыздар. Интервью форматына келдик эми достор. Интервьюда эч кандай сатуу болбойт. Эгер биз диагностикада кардар менен сүйлөшүп, кардардын көйгөйүнүн чечимин берип, диагностикада аны биз дальше продажага жапсак, чоңчектерге, интервьюда биз болгону сүйлөшөбүз, адамдардын только опытын гана сурайбыз. Эч нерсе сатпайбыз. Интервьюда өзүңүзгө 5 адамды актысыз аласыз, бирок ошол алган адамдарыңыз сөзсүз ар түрдүү сферадан болсун, канчалык ар түрдүү адамдар менен сүйлөшсөңүз, сиз ошончолук өзүңүздүн аудиторияңызды, алардын көйгөйүн жакшы түшүнүп баштайсыз. Анда эмесе кеттик. Кардар бизге келгенден кийин эмне деп сүйлөйбүз, кантип баштайбыз? Эң биринчи таанышуудан баштайбыз. Өзүбүз жөнүбүздү кыскача айтып беребиз. Кардарга жеңил комплимент берип, маанай тартуулайбыз. Мындайча айтканда, контакт түзөбүз. Кардар бизди кунт коюп угуш керек. Вниманиесин алабыз. Экинчи, сиздин сфераңызда ал адамдын көйгөйү барбы? Конкретно суроо бересиз. Сиздин продукт кандай көйгөйлөрдү чечет? Мисалы, мен СММ адиси катары, сен онлайнда кирешең барбы деп сурайм. Же болбосо уже кирешеси бар адам болсо, сен масштабка чыгайын деп ойлоп атасыңбы деп сурайм. То есть мен конкретно суроо берем. Кардар өзүнүн көйгөйүн айткандан кийин кайра эле суроо берем. Ошол көйгөйдү чечүү үчүн сен эмне кылып жатасың? Кандай аракеттерди кылып атасың дейм. Кардар өзүнүн кадамдарын айтат, мен полностью жазып алам. Андан кийин башкалардан кеңеш, жардам сураганбы, курстарды сатып алып окуганбы, ошолор боюнча сураймын. Кардар өзүнүн кадамдарын айтат, полностью жазып аламын. Эмнеге результат жок, же болбосо эмнеге жардам сурабаган, же болбосо эмнеге дагы деле баштай элек, жасай элек, ошол боюнча суроо берем. Аны деле кардар жооп берет, полностью жазып алам. Ушул көйгөйдү чечүүгө эмнелер тоскоолдук болуп жатат, же болбосо эмнеден коркот, ошол боюнча сурап полностью жазып алам. Эмне жардам берет деп ойлойсуң деп өзүнөн сурайм. Кантип чечүүгө даярсың деп сурайм, канча убакыт кетирүүгө даярсың деп сурайм. Бул жерде мен өзүмдүн кызматымды сунуштабайм. Только жоопторду гана алам. Элестетиңиз, мен берген 7 суроого кардар конкретно жооп берип койду. Эми элестетиң, менде ушул 5 интервью алсам, 5 интервьюдан алган менин жоопторум менин максаттуу аудиториямды прям мощно окутуп коет. Менин алдымда эле турат да. Менин максаттуу аудиториям каякта жүрөт? Менин максаттуу аудиториям кимдер? Кандай көйгөйлөрү бар? Эмне аракеттерди жасап жатат? Эмнелерди жасоого даяр? Кантип жасоого даяр? Канча акча берүүгө даяр? Канча мөөнөт берүүгө даяр? Ошолордун бардыгын мен билип аламын. Элестетиңиздер, кыздар, бул нерсени биз билип алгандан кийин биз мощный, точный продукт иштеп чыгабыз. Себеби именно аудиторияга эмне керектигин биз 5 эле интервьюдан билип алдык. Эгерде дагы деле сиз тереңирээк билгиңиз келсе, анда 10 интервью кылсаңыз болот. То есть бул эч кандай чектөө жок бул жерде. Каалашыңыз интервью кылыңыз. Главное, сиз аудиторияңыздын ар бир шагын түшүнүп алышыңыз керек.
Өтө маанилүү кыздар, акысыз консультацияда, акысыз диагностикада, акысыз интервьюда эч качан кардардын көйгөйүнүн чечимин толук бербейсиз. Дайыма көйгөйүн сурайсыз, көйгөйдү угасыз, именно ошол көйгөйдүн чечими сизде бар экендигин айтасыз. Себеби сиз акысыз берген учурда кардар аны баалабайт, кардар сизден укту, кардардын көзү жанып, энергиясы ашып, прям вау, точно мага ушул жардам берет экен деген ой пайда болду. Кардар прогрев болду. Бирок сизден уже өзүнүн көйгөйүнүн результатын алып алганга акысыз эле кардарда суроо пайда болбой калды. Бирок кардар прогрев болуп калды. И кардар дальше кетти дагы баары туруп любой курсту сатып алууга даяр болуп калды. Себеби сиз аны кызытып койдуңуз. Ошондуктан сөзсүз кардардын көйгөйүн сурайсыз, чечими сизде бар экендигин айтасыз. Мына чечимдерди мисал кылып өзүңүздү как кейс катары көрсөтсөңүз болот, же болбосо сизде болгон результаттар менен, кейстериңиз менен бөлүшсөңүз болот. Ошондо кардар сиздин продуктуңузга прогрев болот. Акысыз консультация өтөсүзбү, диагностика өтөсүзбү, интервью өтөсүзбү, эч кандай айырмасы жок. Дайыма кардарларды 5 нерсе триггерит этет. Прям 5 негизги нерсе триггерит этет. Ошол нерсени унутпайбыз. Любой жерде ушул нерсени жаттап алып, кошуп жүрөбүз. Любой продукту сатканда ушул 5 триггердин бирөөсү сөзсүз болуш керек. Ансыз бизде сатуу болбойт. Даже биз курс сатсак деле, продукт сатсак деле, товар сатсак деле, кызмат сатсак деле, дал ушул 5 муктаждыктын бирин сиздин продуктуңуз жабыш керек. Акча, мамиле, ден соолук, стабилдүүлүк, коопсуздук. Ушул 5 триггердин бирин жаппаган продукт эч жерде сатылбайт. Сиздин продуктуңуз жапса деле, бирок сиз ал жөнүндө айтпасаңыз, кардар барып башкадан алат ал продукту. Качан адамдар бизден сатып алууга даяр? Биринчиден, алар бизден өзүнө болгон вниманиени көргөндө, жеңил комплимент бул жерде бизге жардам берет. Экинчи учур, биздин аларга болгон ишеним сатат. Биз эгер кардарга ишенсек, кардар результатка биздин продукт менен жетет экенине биз ишенсек, кардар биздин продуктты алат. Үчүнчүсү, волшебная таблетка. Бул нерсени өздөрү каалашат. Себеби ар бир адам ошол таблетканы, инструментти издеп жүрөт. Кардар өзү кандай таблетка, кандай волшебная палочка издеп жүргөнүн өзү айтып берди. Диагностикада айтты, интервьюда айтты, консультацияда айтты. Ошол таблетканы биз берүүгө даяр болушубуз керек. Төртүнчүсү, кардар өзүнүн көйгөйүнүн чечимин бизден көргөндө гана бизден сатып алууга даяр болот. Аны биз прям конкретно айтышыбыз керек. Сен онлайндан кирешиге чыгайын деп жүрөсүң, бирок чыга албай жатасыңбы? Мен үйрөтөм дегендей. Дагы бир вариант, сиз аудиторияңыз стрессте, депрессияда экендигин билсеңиз, сен стрессте болуп, депрессияда болуп, ошол жерден кантип чыгууну билбей жатасыңбы? Мен билем, мен үйрөтөм. Көрдүңүзбү? Кардарда көйгөй бар, менде чечим бар. Кардар биздин продуктты жөн эле албайт. Кардарга биздин продукт керек эмес, биздин кийимибиз, биздин услугабыз, биздин кызматыбыз керек эмес. Кардарга көйгөйдүн чечими керек. Ал чечим менде бар. Бирок ошол менде бар чечимди мен чыгып стористен айтпасам, постко жазбасам, рилстен айтпасам, кардар каяктан билет? Достор, ошон үчүн өзүңөрдү айткандан тартынбагыла. Кардардын көйгөйүнүн чечими силерде бар экендигин дайыма айтып тургула, эстетип тургула. Ошондо кардарлар только бизге келет. Сабак аябай сонун бекен кыздар. Реально аябай крутой сабак. Баарыңыздарга ийгиликтүү күн. Мен силерге аябай чоң сатууларды каалаймын. Интервью, диагностика, акысыз консультацияларды өткөрүп көрүңүздөр. Андан кийин сөзсүз өзүңүздөрдүн продажаңызды жасаңыздар. Кантип сатууларды жасайбыз, ал боюнча айтып бердим. Сатуунун кандай түрлөрү бар айтып бердим. Сөзсүз өзүңүздү бир тармагында болсо деле жок дегенде сынап көрүңүз. Баарыңыздарга ийгилик кыздар. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.